улак болгон майданда болуп атыптыр көтең. Бирөөсү мына кырда болуптур, бирөөсү сайда болуптур. А жерде мен укканда эмесмин, билгенде эмесмин, улак өткөндөн кийин билдим. Мен биринчиден кечирим сурайбыз. Экинчиден аны атайлап булбадык. Бардыгы эркек кырсык болгондор кокустуктан болуптур. Анан кийин алардын буюрса үйлөрүнө да барып келебиз. Кийин ошо портер сүздү, жакшы портер деп эч ким жок экен. Şu benim gözümçe Жараткан окуя кече өзгөндө белгилүү улакчы Манас Ниязов уулдарына той берип, аламан улак уюштуруп, байгеге бир нече автоунаа төө мал жандык койгон. Ага миңдеген адам чогулуп, 27 жаштагы улакчы сууга түшүп каза болгон. Ушул эле аламан улакты көргөнү барган 27 жаштагы адам автоунасын башкара албай жол жээгиндеги жарга түшүп кетип, оор жаракат алган. Окуя эми эл көбүдү негизи. Токтогон место жок. Мен өйдөгө токтогом машинаны. Кийин бурайын десем, машина тайгаланып кетти. Тайгаланып кетип, эми өзүн токтото албай калды машина. Жок машина эле. Жан баштап кеткенде мен зорго алды чамкылып алдым. Кийин ошо портерди сүздү. Жакшы портер деп эч ким жок экен. Кокустук болду ооба. Негизи ал жерде башка унаалар да бар беле? Ооба, дөңдө башка унаалар бар эле. Эки жагы полный занят эле. Токтогон невозможно. Ошо өйдө бош экен, өйдөгө койгон элек да. Бизге кече күндүз саат 3:00 чамасында Абаккариев Абдулазиз деген бейтабыз келип түштү. Келгендеги диагнозу оң буттун ачык жаракаты жана сол бут сан сөөгүнүн жабык жаракаты, оң колунун жабык жаракаты жана оң жак кабырга 4-5, 6 кабыргалардын жаракаты менен бизге өтө оор абалда травматический шок менен келип түштү. Келгендеги абал өтө оор болчу. Келип кабыл алуу бөлүмүндө алгачкы жардам көрсөтүлүп, реанимация бөлүмүнө которулду. Азыркы учурда абалы туруктуу, бейтап суроого жооп берип жатат. Давлениялары, артериялык кан кысымдары, дем алуусу бардыгы жайында. Буюрса, ушул 3-4 күн эмделип, анан пландуу түрдө операцияга даярдап жатабыз пациентти. Ошол эле күнү саат 2 чамасында Абдулладжанов Учкун бизге маалым болгондой 99-жылкы 26 жаштагы бейтап келип түштү. Бирок келгенде ал бизге прямо моргко келди. Биздин дарыгерлерибиз аларды карап, осмотр кылган жок. Ошол жакта Өзгөн районуна караштуу ооруканага барып, ошол жерден жаны үзүлгөн экен, бизге моргко келип түштү. Кажаат болгоңуз эми жакшы экен. Сурап атасыз, балаңыз менен сүйлөштүңүзбү, айтсаңыз? Söyleştim, yaxşı rahmat. Girip görüp çıktım. Дарыгерлерге эмне дейсиз? Rahmat, kollar dert görmesin. Allah razı olsun, yaxşı qaraş yaptı. Canı sağ olsun. Sağ kaytmasa Allah'tan kaytsın. Allah'ım balam gem, Allah şifa versin. Görgen bilgenler dua kılıynar, dua inarga muhtacımız. Социалдык тармактарда аламан улактан кийин тоо таштын баары таштанды болгон видео тараган. Ушундан улам министрликтен Экотех көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы Ниязовторго айып пул салган. Usuldu. Hazırla atağız. Dayanamadan özü baş bolup, Manas olsun özü baş bolup hazırla atağız. Keşke geç bolup kettiler, bugün gelip hazırla atağız. Erteden beri gelip hazırlap, bütçek tazıza olup kaldı. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Учурда кырсыктын баардык жагдайлары такталып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошол эле күнү Ош облусунун Өзгөн районунда Жалал Абад облусунун тургуну 1999-жылы туулган АУ аттуу жаран минип жүргөн атын сууга өрүү үчүн Яси дарыясына барган учурда аттын буту тайып, суунун жээгиндеги жаардан дарыяга кулап кеткен. Натыйжада жаран окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейин текшерүү иштери башталды. Маркумга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ички иштер тарабынан канча кызматкер бөлүнгөн болчу теге улакка? Коомдук коопсуздукту сактоо үчүн 800дөн ашуун милиция кызматкерлери бөлүнгөн.
Эксперттердин айтымында улак тартыш жана көкбөрү сыяктуу улуттук оюндарда коопсуздук талаптарынын так сакталбаганы адам өмүрүнө коркунуч жаратып келет. Серепчилердин белгилешинче, акыркы катталган кырсык дал ушул уюштуруудагы кемчиликтер, катышуучулар менен көрүүчүлөр үчүн коопсуз аймактардын так аныкталбаганы жана жооптуу кызматтардын көзөмөлүнүн жетишсиздиги менен байланыштуу дешет. Эми бул улак деген улак чаап кануучуларда ар түрдүү учурлар болуп калат. Мен мисалы үчүн жашыраак кезимде ушул мен өзүм деле ушундай аламан улакка аралашып, бир улакчынын бутук ойноосу болбойт деп койгон туура эмес да. Кечеги улак бул дүйнөлүк масштабта болду, бул азиялык улак болду. Келген меймандарды көрүп, мен дагы ушунчалык кубандым. Мына Кытайдан, Афганистан, Тажикстан 4 республиканын байрагын коюшуптур. Бир гана ушул неме 3 кырсык болуп калды. Өтө жаман нерсе бул. Аттын кулашы, адамды өлүшү бизчи кайгы да. Бирок улакта дайыма эле болуп келгенде мындай кырсыктар дайыма болуп келет. Бирок билинбей калат эле да анча-мынча. Эми мына кечеги өтө чоң улак болгон үчүн сразу маалымат жагынан башка жактан сразу маалымат билинип калды да бу уюштуруу ишинин начардыгы, андан кийин баягы пробкаларды түзүшү, көптөгөн ошибкалар бар. Ошо негизинен кырсык дегенде эми кырсык дейт муну. Анан биз эми комментарийлерди карасам баардыгы эле улакты жок кылыш керек ага окшогондай каттуу сөздөр да. Жок, бул улакты биз жок кылсак, биринчиден жаштар өсүп аткан дене тарбия баягы чың, денеси чың балдарды жоготобуз. Каада салтыбызды жоготобуз, улакты жоготуу бул кыргыздын бир бөлүгүн жоготуу да. Ошон үчүн тез аранын ичинде ушул улуттук баягы улакчылардын башкармалыгы дейбизби, уюму дейбизби, эрежелер иштеп чыгыш керек. Кайсыл жерде коопсуз жерлерди өткүзүү жана ошо алдынан баардыгыны схемаларын чыйып, пландарын чыйып өткүзүш керек деп ойлойм. Эл тууру да эми бирөө каза болуп атса ар кандай бир жагынан машина кулап атат, бир жагынан миңдеген атта. Муну көрүп туруп укмуш болду да. Ошон үчүн ушу элибизге сабыр тилеймин. Улакты жоготуу бул кыргыздын бир жакшы каада салтын жоготуу болот да, баягы улуттук оюндарды. Шуну бир эрежелерини тактап, мамлекет деңгээлде көзөмөлгө алып, буну өтө терең изилдеп, анан уюштуруу иштерин жакшы кылып турган улактарды кылса болот деп ойлойм. Атайын Шектүү катары 4 адам камалган. Нуриза Хамракулова, Аскар Маматисаков, 7 канал. бир улакчынын бутун кайрып сындырып кетишкен да. Жаны үзүлгөн экен, бизге моргко келип түштү. Коомчулукта кызуу талкуу